Assalamu alaikum dostlar. Biz tüz efirge çıkış gerek bolup kaldı. Bayağı ele судебный беспредел баягыдай эле. Мыйзамсыз, адилетсиз жөн алып барып туруп камап салган, мүлкүн тартып алган өтө чоң. Чоң экен булар, субханалла. Тиги Соке аябай кутурган турбай убагындачы. Сооронбай Шарипович аябай кутурган экенсиң, э? Иә, Соке. Ченебей көпкөн экенсиң. Жана Акмет деген фирманы басып алган турбайсыңбы? Иә, Сооронбай Шарипович. Билинип калбады мына бүгүн азыр жаңы бир былыгың, бир бузукулугуң, кылмышың билинип калды, кылмышың. Жана иниң өкөң Акмет деген фирманы басып алган турбайсыңар. Микрофон берип койчу. Акмет деген фирманы басып алып турсуңар. Мына биякта жабырлануучунун ошол достор, ошондой кылмыш болуптур бу жердечи. Акмет деген фирманы басып алышыптыр. Тиги уюшкан кылмыштуу топ өзүнүн ата арасы менен бар. Жанагы инилери баары замешан экен да, астафырла. Жөн кулап аптырсың да, бир Кудай жеткизген экен сага. Мындай эми достор, биякта ким эле фамилиясы бар экен? Ажимидинов Кубан. Ажимидинов Кубан деген байкебиз Акнеттин Акнет компаниясынын түзүүчүсү, негиздөөчүсү ушул кезде түрмөдө жатат. Анын счетунда 1 миллиард жакын акча бар экен да, ошону басып алып аракетин көрүп, Сооронбай Шарипович өзүнүн жана Волкодавтарын агыскан экен да, тиякты көздөчү. Барып ал компанияны базып, алып, жана счеттогу 1 миллиард сомду алып туруп анан 4-5 киши бөлүп алышкан да. Ошентип анан бул киши ушул ден соолугуна байланыштуу деле чыгыш керек болчу. Анан мына сотто отургандар жакшы мындай чувствоңарга келерек окшойсуңар, силер, жакшы эсиңерге келерек окшойсуңар. О ишти билбейсиңерби? Мыйзамсыз экен, билбейсиңерби? Иә, урматтуу сот. Первомайский соттун эмеси күчүндө калтырып койгон турбай, жана баш коргоо чарасын өзгөртүлбөйт деп, Анан городскойго кетиптир. Эми городскойдон экинчи күнү карайт экенсиңер, анан ошого чейин баарыңарга кирип чыгабыз го бир сыйрадан. Көзүңөрдү мындай чоңураак ачып коесуздарбы? Урматтуу адилеттүү соттор мындай адамдын тагдыры менен ойнобой бир көзүңөрдү чоңураак ачсаңар боло. Көзүңөрдү чоңураак ачсаңар боло. Ушинтип эле адамдын тагдыры менен тетиякта бала чакасы жатат, сокур кашактар, качан көзүңөр ачылат силердин, иә. Жаман сөз айтпа дешет. Айтасың да ушундай окуяларды уккандан кийин. Көзүңөр кашайып, кулаңар дүлөй болуп калган турбайбы силердин? Шашпагы, көзүңөр тазалачу күн келди. Ошондой достор, 17-синде иш каралат, экинчи күнү саат 9-да. Анан биз ага чейин бүт тытабыз, районныйдан баштап, городской, анан тетиги жогорку кеңешине чейин бир сыйра кирип чыгабыз. Урматтуу соттор, күтүп туруңуздар мени. Кучак жайып жолугушабыз кабинетиңерден.